bul жерде sizde tizme boyunca cer ülüş algan üblöңүздүн 10 мүчөсү турат. Айыл өкмөтүңүзгө кайрылышыңыз керек болот. Мына ушундай өңүттөгү 6 багыт боюнча Ноокат районунун тургундардын көйгөйлөрүн чечүү жеңилдеди. Райондогу ар бир айыл өкмөттөрдөн бирден өкүл улуттук медиация борбору аркылуу пара юрист билимине ээ болушту. Алардын катарында Жазгүл Калылова дагы бар. Жерлердеги пара юристтер талаш тартыш маселесин чечүүдө кимге барып кайрылууну билбей жаткан жаранга жол көрсөтөт. Мен өзүм мугалиммен, бул пара юрист мага бир жумада бир күн айыл өкмөтүнө барып жумуш аткарып келем. Бул мен мектептеги кызматыма да чоң жардамдарды берип жатат. Анализдеп турабыз, аларга тез байма-бай телефон аркылуу сүйлөшүп, алар бизден алган маалыматы боюнча кантип үй бүлөдөгү маселелер чечилди, ошолор боюнча сүйлөшүп турабыз. Ноокат району боюнча 13 айыл өкмөттөн 26 пара юрист атайын окуудан өтүп сертификат тапшырылды. Жергиликтүүлөр өздөрүнүн укуктарын жеткиликтүү коргой албагандыктан дал ушул аймакта пара юристтерди даярдоо максатка ылайык болгонун айтышат. Ал эми пара юристтер калкка акысыз кызмат көрсөтөт. Пара юристтерди негизинен айыл өкмөтүнүн өзүнүн ыйгарым укугуна, өздөрүнүн эркиндигине калтырганбыз. Кайсыл сотрудниктерди, кандай сотрудниктерди бизге сунуш кылган болсо, атайын комиссия иликтеп бизге кандидаттардын тизмесин берген. Ал эми биз тренер катары ошол кандидаттарды окутуп, аларга жараша сертификаттарын жана көлүктөрүн бердик. Аталган долбоор үй бүлөдөгү толеранттуулукту, түшүнүүчүлүктү жогорулатуу үчүн коомдун ар бир мүчөсүнүн дараметин ишке ашыруу мүмкүнчүлүгүн камсыздоого жана адамдын туруктуу өнүгүүсүнө багытталган. Юридикалык билимге ээ болбогон, ошо менен бирге юридикалык маалыматты жакшы билген адамдар пара юрист деп аталат. Бул кишилер биринчи укуктук жардамды бергенге тийиштүү. Балдарды багуу боюнча, анан мүлктү бөлүү боюнча, жер маселелери боюнча, үй бүлөнү сактап калуу боюнча, ошондой маселелер боюнча маалымат алып туруп, алар кеңири калкка таркатышты, семинарларды өткөрүп. Жарандарга багыт берүүчү пара юристтер эми Жалал Абад, Ысык Көл облустарында жана Өзгөн районунда окутуу пландалууда. Айымкан Исралы кызы, Муслим Ахметжанов, УТРК Ош.